Сол канатта Гүлжигит Алыкулов 10 номерда, жана ошол кезде команда капитаны Бекжан. Биз билебиз кандай өңүттө оюн жүргөн, бирок мына да Бекжандын алдында Гүлжигит Алыкулов, ал эми Актилек Жанчиев таныштырмакчы. Здравствуйте, уважаемые телезрители. История с новыми лицами. Тем временем стандартное положение. Заброшен на штрафную площадь. Ну и будет угловой. Тактап жатабыз, сөз түрдө сизге алдыңкы мүнөттөрдү айтып беребиз. Антон Коченков дагы учурда уже өзүнүн клубуна кошулганы кеткен. Андыктан Антон Коченков дагы жок. Бизде ушундай эки жоготуу бар десек да, статистика тескеринче кооптуу абал. Жакшы стандарттык абалдан кийин анткени албетте ышкырык жаңыруда. Сокку жана Токотаев. Сейф. Бир аз мага жеткен маалымат боюнча азыр ушул кооптуу абалдан кийин биз сөзсүз түрдө сөздү улантабыз сол канаттан. Смотрите, Эрнис Батырханов насел на своего оппонента. Тем временем удар прямой поворота. Полупрострел. Валерий Кичин дагы кийинки оюндарда качпай да калышы мүмкүн. Ошондуктан алы башка оюнчулар жок дагы биз оюн жүргөндө үйрөнүшүбүз керек. Өтө кубаттуу соккуну биз Мерлигасынын беттештерин көргөндөр болсо, мен сөзүмдү толук түрдө колдойт болуш керек. Кулу оң канатта жалгыз эки оюнчуга каршы оюн жүргүзүүдө Мищенко жардамга кирүүдө. Экинчи кабатка жүктөлгөн топ жана Синг биринчи топко жетеби? Жок. Топко тийдиби? Буштан чыгарып берүү демек. Рикошет орун алган, демек дагы бир буштан чыгарып берүү. Көтөрүлгөн топ экинчи кабатта болгон күрөш. Батырханов! Баракелди Айзара. Поэтому не будем обольщаться. Посмотрим, чем закончится этот стандарт. 34-я минута встречи. Тем временем подача будет в сторону ворот Эржана Токотаева. И гол забивает Индия. Друзья, вот так вот мы только что говорили об этом. Когда не было на дальнем фланге, Бекжан Сагынбаев, кажется, задержался. Ну и не самым лучшим образом также действовал в этом эпизоде наш голкипер. Ближний угол, он голкипер. Бурналышы мүмкүн, ошондуктан өзгөчө дыкаттык менен ойын жүрүш керек. Сол канаттан жакшы бир мүмкүнчүлүк алып Шуңкарлар. Жооптуу соккуга көрчүлөр. Эсеп сан 1-0, биринчи тайм соңуна чыкты. Бор бөлүккө Айып Аянчынын борбор бөлүгүндө тагыраак чыгарганда албетте Эрнис Батырханов. Строй. Я надеюсь, что будет. И здесь выход 1 на 1 должен был быть. Удар по воротам. Реагирует голкипер сборной Индии. Отличная атака проходит. Таймон, смотрите, какая прекрасная комбинация. Удар с левой ноги. И здесь жалко, что этот удар пришелся по центру. Своей активностью Кайрат Жиргалбек. И в матче с Мьянмой многое не проходило. И в первом тайме. Ну а здесь, смотрите, как начался второй тайм. Александр Крис. А здесь еще один момент. Ну как так, друзья? 3 игрока выходили в атаку. Гүлжигит Алыкулов жакшы бир мыкты мүмкүнчүлүккө ээ болгон. Катачылык орун алган. Гүлжигит Алыкулов жакшы бир мыкты мүмкүнчүлүккө ээ болгон. Катачылык орун алган. Индиялыктардын коргоочулардан жыйынтыгында топту дароо өз карамагына алган Гүлжигит Алыкулов эч бир ойлонбостон дарбазаны көздөйт. Сокку узаткан тамай, бирок бул сокку өтө бийик. Магомед Узденов өзүнө нааразы. Албетте аны түшүнсөк болот. Чындыгында өтө мыкты мүмкүнчүлүк болчу. Анткени дарбаза чейин аралык өтө чоң эмес. Эгерде кубаттуу, анча деле кубаттуу эмес, бирок техникалык аткаруудан жакшы сокку болсо гол. Здесь спокойно голкипер сборной Индии забирает мяч в руки. Ну, сорвался мяч с ноги. Это как раз-таки, наверное, качество этого газона. Да, на картинке все смотрится прекрасно, здорово. Здесь и трава хорошего видно, качество. Үмүт топ менен учурда. Индиялыктар оң канатка чарылган топ. Кайрадан Чаноте. Борбор бөлүккө сокку. Токотаев. Баракелди. Реакциясы менен чабуул. Оюн эреже барбы? Оюн эреже бузулдубу? Оюн эрежеси бузулдубу? Николай Давыдов. Пенальти! Конечно, мы о нем узнали уже в матчах между сборной Кыргызстаном и Индией. Тем временем разбег, удар и забивает Суниль Четри. Не успевает достигать сборной Хорватии на чемпионате мира 2018 года. Тем временем сборная Кыргызстана в атаке. Осторожнее, нужно действовать против. Ушул мени өкүндүрөт. Бүгүнкү беттештин жыйынтыктыгы мени өкүндүргөн жок, анткени